Сот Кумтөрдүн экологиялык мыйзам бузуулары үчүн 261,7 миллиард сомду өндүрүү чечимин чыгарды. Бүгүн 2021 жылдын 7 майында Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Кумтөр Голд компания ишканасынан мамлекеттин пайдасына 261 миллиард 719 миллион 674 сомду өндүрүү чечимин чыгарды. Бул тууралуу соттун чечиминде айтылат. Жергиликтүү тургун Айбек Сарыбаев, Наристе Калчаев, Аблас Жээнбеков жана Кемелбек Кутманов Кумтөр Голд компания жыакты сотко беришкен. Жергиликтүү 4 тургун Айбек Сарыбаев, Наристе Калчаев, Аблас Жээнбеков жана Кемелбек Кутманов Кумтөр Голд компания жыакты сотко беришкен. Алардын компанияга койгон дооматы Кумтөр Голд компания жыак Кыргыз Республикасынын экологиялык мыйзамдарын бузуу менен Кумтөр кентигинде таштандылар Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн көп жылдар бою сактап келген. Бардык убакта компания мөңгүлөрү 1,2 миллиард тонна бош тек экспорттогон. Компаниянын иш аракеттеринин натыйжасында бүгүнкү күндө 183 миллион куб метр муз талкаланган. Белгилей кетүүчү нерсе, жергиликтүү тургундар буга чейин компанияны жоопко тартууга аракет кылышкан, бирок 2017 жылдын юридикалык жана жеке жактарга экологиялык талаптарды коюуга тыюу салган өкмөттүн токтому кабыл алынган. Тургундар токтомдун ушул пункту боюнча Конституцияга каршы келген жана алардын конституциялык укуктарын бузган деп сотко кайрылышкан. Ал жокко чыгарылгандан кийин алар сотко кайрылышкан. Кумтөр алтын кенин иштетүүдө Кыргызстандагы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө таштандыларды сактоо боюнча Кумтөр Голд компания жыактын аракетин мыйзамсыз деп табуу. Ишканада мамлекеттин пайдасына 261 миллиард 719 миллион 674 сом өндүрүлсүн. Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунан 1 миллиард 308 миллион 653 миң 370 сом өлчөмүндө мамлекеттик алым өндүрүп алуу деп айтылат соттун чечиминде. Бул биринчи инстанциядагы соттун чечими жана компания тарабынан 30 күндүн ичинде Бишкек шаардык сотуна даттанылышы мүмкүн деп кошумчалайт. Жерде мындай көнбөйт. Бул техно эмес боюнча трактор келип таранын баарын талкалап, бычыратып, майдалап туруп, анан көмөбүз. Силер мисалы пленканын үстүнөн кантип трактор менен бычыратасыңар? Пленкаңар тешинип калат да. Тебеленет, тепсиленет. Эми муну салсаңар. Минтип ушундай типтерге төгөтүр бул эртең толуп калат. Жок, токтоп туруңуз. Сиз төктүңүз. Эми кайра чыгарып алып туруп анан талкалайсызбы? Машина бул жерге төгөт. Мына артыңарга тетиги площадкага төгөт, талкалайт, бияка түртүп туруп көмөт. Бияка түртүп салыпсыңар го эми мына талкалабай туруп эле түртүп салыпсыңар. Бул азыр силер келаткандагы эле кылган жумушту азыр жаңы эле төккөн окшойт мунучу. Макул. Мен дагы бир жолу сурайын. Бул жер бүттү дейли. 1 айдан кийин толду. Силер жабасыңар, 1 айдан кийин жабасыңар эки жерди. Андан кийин кайра жаңы жерден ачасыңарбы? Кайра дагы. Ай сайын жаңыртып турасыңарбы? Бул мындай бир уровень болот да, көтөрүлөт да, тетин трансферде. Үстүнө коюп, анан бульдозер үстүнө чыгып, слой менен трамбовка жасап. Канча жылга, ушу канча жылга жетет? Ким билет? Балким 2 жылга. Эсеби жокпу? Проекти барбы? Проект болуш керек да муну. Жок, анын материали бар. Бул свалка санитный тары. Проектировщик ким? Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписация кнопкасын басып, кошулуп коюңуз. Бүгүн 7 майга карата Баткен облусунун аймагында мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде абал турукту. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы кабарлады. Чек арага чектеш айылдар милиция кызматкерлеринин толук көзөмөлүндө. Коомдук тартипте жарандардан коопсуздугун камсыздоо боюнча уюштуруучулук иштерге өзгөчө көңүл бурулууда. Чек ара тилкелеринде милиция жана ички аскерлердин аскер кызматчылары башка күч түзүмдөр менен биргеликте коопсуздук чараларын күчөтүп, жергиликтүү тургундарга кандай укук бузууларга жол бербөө керектигин түшүндүрүүдө. Андан сырткары милиция кызматкерлери менен ички аскер кызматчылары күнү-түнү кызмат өтөп, кырдаалды жөнгө салуу боюнча чараларды көрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Азыркы учурда чек арадагы абал тынч. 28-30 апрель күндөрү Баткендин Тажикстан менен чектешкен жеринде головной башкы суу бөлүштүрүүчү жайында тажик тарап чыр чыгарып, бул жаңжал куралдуу кагылышка чейин жеткен. Эртеси күнү тажик аскерлери ок чыгарып жай тургундарга карата оор согуштук техникаларды колдонуп үйлөрүн өрттөгөн. Бул кол салууда 190 кыргыз жараны жабыркап, 36 адам каза болду. Арасында балдар да бар. 40 миңден ашык жаран көчүүгө аргасыз болду.
Президент Садыр Жапаров Баткен облусуна болгон сапарында Бужум аскердик полигону менен головной суу бөлүштүрүүчү жайга барды. Мамлекет башчы суу бөлүштүрүүчү жайды жана объектти кайтарган аскердик бөлүк турган аймакты көрүп чыгып, тийиштүү мамлекеттик органдарга аталган жайды модернизациялоону тапшырды. Ошондой эле Жапаров Бужум полигонундагы аскер кызматкерлеринин алдында сүйлөп, мамлекет куралдуу күчтөрдүн алдындагы социалдык милдеттенмелердин бардыгын аткара турганын жана күч түзүмдөрүнүн көйгөйлөрүн чечүүгө өлкө жетекчилиги тарабынан өзгөчө көңүл буруларын белгиледи. Өлкө башчысынын Баткенге болгон иш сапары тууралуу кийинки материалда. Президент Садыр Жапаровдун Баткендеги иш сапары максат айылынан башталды. Өлкө башчы талкаланган мектептин аймагында жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, жаңжалда курман болгондорго багыштап Куран окуду. Элхамдулиллахи роббил аламин. Президент максат айылындагы жана башка жапа чеккен айылдардагы талканган имараттардын ордуна заманбап үлгүдөгү имараттарды кайра салып берүү иштери башталарын, аны 2 айда бүткөрүү мерчимделип жатканын маалымдады. Ошондой эле Жапаров медициналык жардам көрсөтүү үчүн Баткен облусуна жиберилген мобилдик клиникалар тууралуу да айтып берди. Мында айтылгандай донордук долбоордун аркасында мобилдик клиникалар 5 жыл аралыгында республиканын бардык аймактарын кезеги менен кыдырып, бийик тоолуу жана алыскы райондордун жашоочуларына акысыз медициналык жардам көрсөтөт. Бул клиника келе жатканда биз тоолуу райондордон, алыскы ушу Бишкекке, Борборго жете албаган же областтын центрине жете албаган областтардан баштайлы дегенбиз. Бүгүн эртең Баткенге жиберели деп турабыз муну. Бүгүнкү күндө баткендиктерге бул аба менен суудай керек болуп турган клиника болуп турат. Бул клиника ар бир ай сайын башка областтарга көчүп турат. Биздин жарандарды өзлөрү ташып келип бекер текшерип, оорулуусу болсо оорулуу жерлерин дарылап, андан кийин иче турган дарыларын да бекер берип, 5 жыл бою ушу бүтүндөй республиканы кыдыртып чыгабыз. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда жарат алгандарга 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин кенемте төлөнөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Лейлек районунун тургундары менен жолугушуу учурунда билдирди. Ошондой эле Жапаров курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 миллион сомдон берилерин, ал эми үйлөрү кыйрагандардын баарынын турак жайлары бекер калууна келтирилерин айтты. Шунчалык чөгүп турат элек, чөгүп, настроениябыз жок. Көчүп кете турган ойлорду, пландарды пландаштырып атат элек. Адыр Садыр Нуркожоевич келип, өзүнүн жакшы сөздөрүн айтып, мына үйлөрүбүз 1-2 айдын ичинде бүтүрүп беребиз дегениге дагы биздин көңүлүбүз көтөрүлүп, мен өзүм ушундай тыянакка келдим. Биз чегарадан кетпейбиз, ушул чегараны коруп, ушул жерде жашай беребиз. Баткендин Лейлек районуна аскердик шаарча түшөт. Аталган облуска болгон сапарында президент Садыр Жапаров 6 майда болочоктогу шаарчанын курулушуна капсула салды. Жапаров мамлекеттин коопсуздугу чегарадан башталарын жана чегара маселеси анын президенттик ишинде приоритеттердин бири экендигин айтты. Бизде биринчи сурообуз чегара болуп атат. Ушуну бизге тактап жок дегенде сымтор менен тосуп бербесе, бизге тажиктер басымдуулук кылып келатат. Күндөн күнгө бизди бул жака сүрүп чыгып, үйүбүздө күйгөнгө чейин жетирди. Баткен облусуна болгон сапарында президент Садыр Жапаров Бужум аскердик полигону менен Баткен облусунун Кыргыз-тажик чегарасына жакын жердеги Ак суу дарыясына жайгашкан головной суу бөлүштүрүүчү жайга барды. Мамлекет башчы суу бөлүштүрүүчү жайды жана объектти кайтарган аскердик бөлүк турган аймакты көрүп чыгып, тийиштүү мамлекеттик органдарга суу бөлүштүрүүчү жайды модернизациялоону тапшырды. Ошондой эле Жапаров Бужум полигонундагы аскер кызматкерлеринин алдында сүйлөп, мамлекет куралдуу күчтөрдүн алдындагы социалдык милдеттенмелеринин бардыгы аткара турганын жана күч түзүмдөрүнүн көйгөйлөрүн чечүүгө өлкө жетекчилиги тарабынан өзгөчө көңүл бурулаарын белгиледи. Аскерлердин жашоосун, чегарачылардын жашоосун кандай кылыш керек экенин кеңешип келатабыз. Кудай буйрса, мындан ары дагы болгон күчүбүздү сиздердин жашооңуздарды сиздерге баарына жетиштүү кылганга аракет кылып атабыз. Эч качан баягой дуктан түшпөңүздөр. Дайыма ушундай мекенчегинде, мекенди коргоо үчүн 24 саат бою талыкпай мындай орусча айтканда начеко туруп бериңиздер.
Ошентип президент Садыр Жапаровдун Баткен облусуна болгон иш сапары жыйынтыкталды. Алардын алкагында мамлекет башчысы жакында Тажикстан менен болгон куралдуу жаңжал учуруна жабыркаган Максат, Кулунду жана Орто Боз айылдарынын тургундары менен жолугушту. Гүлзада Туробекова, Мирзат Сапаров, регион. Кыргызстандагы бир катар байкоочулар, эксперттер жана талдоочулар ар кандай арам максаттарын ишке ашыруу үчүн айрым күчтөр өлкө коопсуздугуна коркунуч келтире турган маалыматтарды да таратуудан кайра тартпай калгандыгын белгилешүүдө. Чындык үчүн күрөшүп келе жаткандарды эл да сыйларын, бирок кресло үчүн чырылдап фейктердин армиясын түзүп алып, мамлекет жетекчилерин шубап олтурган ак карагалар ким экендиги, чек ара жаңжалында эксперт болуп чыга калган алардын укуу мүнөзү, деги эле андайлардын чыныгы жүзү ачылышы зарылдыгын эскертишүүдө. Теманы кабарчы узлантат. Кулун кестен чоңойтуп эсин тепкен ат жаман дейт. Өзөңдү өрттөгөн өздөн чыккан жат жаман дейт кыргыздар. Ошон үчүн булар койнубузга кирип алып туруп мындай жыландай чагып аткандарда ушуларды аябай эң чоң эмени коюш керек да, статьяны коюш керек да. Ар кандай нерсенин чеги болуш керек да. Ар кандай нерсенин чеги болуш керек. Ар бир айтылган сөздүн милдетин мойнубузга алышыбыз керек. Талдоочулардын айтымында ар кандай арам максаттарын ишке ашыруу үчүн айрым күчтөр өлкө коопсуздугуна коркунуч келтире турган маалыматтарды да таратуудан кайра тартпай калды. Биздин мына аскер начальниктерибиз жөнүндө кандай жаман сөздөр болуп атат. Ошол эле Камшы Кыдыршаевич аркасынан кандай жаман сөздөр болуп атат. Кече мен угуп алып төбө чачым тик турду. Ошо кечирим сурап андай мындай кылды. Эми бул процедуралык бир маселелер боюнча эле болгон сөздөрдү ушундай кылып кыргыз элинин атынан антип атат, кыргызды басынтып атат. Будан биз эмнени утабыз? Будан биз только уттурабыз гана. Болгондо да абдан жаман утулуп калышыбыз мүмкүн. Биринчиден элибиздин, анын ичинде жаштарыбыздын аң сезимин биз